Азыркы аты Старый больница, мына 25 жылдан бери ошол аттабыз. Жаңы больницага көчүп кеткенден кийин бул жерде 52 түтүн жашайт да. Мен мына өзүмдөн баштап ушул угулдан, могул жерден мындаган айланып ушул жер менен бардыгы почти 7 корпус. 80-жылы Олимпиада жылы Меда Академия Тажикстан эмесин окуун бүтүргөнмүн, өзүм врачмын. 90-жылы согуш башталып калды. 45 врач бир ооруканада иштегенбиз. Ооруларды кабыл кылып, биринчи жардамды берип, кээ бирлерге, значит, кан токтотуп, шоо салып дегендей перевязка кылып. Келгенден 96-жылдан баштап беженс качкандар статусу менен келгенмин да. Семьям менен, үй бүлөм менен. Гражданство алып, жарандык алып, ошол жарандык менен иштеп атам, өзүм врачтык кесибим менен. Азыр жакшы мына. Акыркы 3 диплом, 3 кесип менен анестезиолог, реаниматолог, детский возрастный, анан кээде жардам берем как терапевт дегендей, терапевт катары. Анан хирургический профиль менен да кесибим бар, ушул 3 кесипте жардам берип иштеп атам. Кээ бирлерде азыда бир 2 баласы менен мындай жалгыз семьялардан дегенде. Калгандарда 4, 6, 8, 10го чейин балдары бар да мына. Почти ошо жылдан бери жашап атабыз мына 96, 97. Анан единственный ушу биздин максатыбыз эле ушул баягы документтерди бүткөрсөк, анан кийин жаңадай аракет кылып, көңүлдөр бир орунга түшсө ниетте дегендей, анан элге кызмат кылып ушул жаңадай неме кыла берсек деген ойдобуз да.